мекендештер баардыгы азыр суроо бергендер да болуш керек ушул жерде. Андан кийин РКМден кийин РСП сурооңузду бере бериңиз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Эме регистрациянын продлениясын орусча эмесин чыгарып коюп берсеңерби, образец кылып керек болот атат. Макул, мына Милана деген жазып аткан, Милананы көрүп атасызбы? Ушул эже кайылдыңыз деле сизге үйрөтөт. Жок, ал кыргызча билет да, мага орусчасы керек, чтоб хозяйка заполнять эткенгечи тиги жакта. Видео керек силерге, видео көрсөткөнү. Видео менен, чтоб она поняла, что к чему. Кала албайсыңарбы видео менен кошо Миланага өзүңөр? Хозяйкаңар менен чогуу. Чалган мүмкүнчүлүк бар. Жок, ошентип чыгарып койсоңор, образец любой адамга керек болот да азыр. Всё, макул. Кыргызчасы бар, орусчасы жок ал жердечи. Всё. Макул. Мен орусчасын кийин чыгарабыз анда. Милана көз чыгаралы. Андан кийин никто бериңиз сурооңузду. Суроо мага келе Милана экен. Орусчасы чыгарды. Видео боюнча. Ничего страшного. Никто сурооңузду бере бериңиз. Так, никто не хочет. Миша Медведь. Ассалаумалейкум, Мирлан. Алло. Да, вот он. Бизде Россиядан бир закон бар эле, 2 жыл 3 жыл алдымбы. Мен официальный организацияда иштеп жүргөндө, трудовой договор бар, бүт бара заключен. Ошол официальный иш менен мен любой квартирага, мен эмес, только баардык жерде иштер. Любой квартирага жашаганга имеет право болчу. Ошол закон күчүндөбү же жокпу? Мен түшүнбөдүм. Сиз азыр деле официальный иштесеңиз, сиз мындай квартира снимать этип жашасаңыз, любой жерге жашаганга акыңыз бар. Ошол трудовой договор менен ошол организациянын эмеси менен любой квартирага. Просто ментер келип текшерет да. Анан келе регистрацияң дейт да. Анан регистрация башка жакта, бирок жашаган жак башка жакта да. Ал закон өзгөрүп кеткен, кечиресиз. Өзгөрүп кетти эле. Азыр ал Конституциялык сот, Россия Федерациясынын Конституциялык соту чечим чыгарган, что мисалы үчүн ошол эки ишкана, эгерде ишкана өзүнүн жатаканасын бере алса, ошол эки ишканага атына катталса болот да. Эгер ишкана жатакана бере албаса, сиз өзүңүз квартира снимать этсеңиз, ишкананын трудовой договору негизинде жашаган квартираңызга регистрация болуп керек. Биздики Мирлан ошондой болчу да 2 жыл алдынчы. Жатакана берчү эмес, регистрацияны коюп берчү да бир жакачы. 2 жыл эмес, 4 жыл 5 жыл болуп калды. Закон өзгөргөн. Рахмат. Мен сизге суроо берейин дегем. Аккредитация боюнча ошол аккредитациядан өткөн мекемелерди биз кайсыл жер адрестерин кайсыл жактан билсек болот? Негизи Федеральный миграционный служба ошол эки сайтына кирип көрүңүз, ошол эки жерде илиниш керек да, ошол жерде аккредитация кайсы медициналык учреждениялар ошол эки Федеральный миграционный службанын аккредитациясынан өткөн, ошол жерде список бар болуш керек, адрестер менен. Рахмат. Дагы бир суроом. Мен снимать эткен квартирага 3 айга регистрацияга турганмын. Анан подольствтон зеленая карта алганмын. Бирок медосмотрдан өткөн жокмун. Дальше кандай кылсам болот? Бирок официально ГПХ менен айфарм жумушка кирдим. Мен ошол ГПХ менен эле дальше продлить этсем болобу регистрациям? Регистрациям срогу 6 январда бүтөт. ГПХ менен регистрацияңызды узартсаңыз болот, но сиз жана медосмотрдан уже срогу менен өтүшүңүз керек да. Азыр сиз узартаарда ошол эки жаңы немеңизди сурайт да, узартылган немелериңизден өттүңүзбү деп. Медосмотрдан. Зеленый картамын срогу жаңы да, кандай десем, мындай 18 октябрда өткөнмүн. Медосмотрдан. Жок, зеленый отпечатка тапшырып, зеленая карта алган подольствтан. Эгерде эми медосмотрдан 18-нде өткөн болсоңуз, анда
жылга Өткөн чейин эмесмин. Ал сиз медосмотрдан өтүшүңүз керек да, ал обязательный порядке. Экөөнү чогултчу эле го. Сиз кандай аны бирөөнү өткөрдүңүз? Мен Подольскко барып туруп, МВДдан отпечатка тапшырдым, зеленый картаны сразу эле колума беришти. Ал сиз сатып алдыңызбы жеке? Ооба. Сатып алсаңыз анда алар, я надеюсь да, баягы мен ага жооп бере албайм. Ошол эле зеленый картаңызга надеюсь тигирки медосмотруңуздун данныйларын байлап берди депчи. Мен анда азыр Сахаровага барып өткөнгө кеч эмеспи? Эми сиздики уже зеленый картаңыз бар экен го. Значит, ошол экинин ичинде медосмотрдан өттү деп, значит, сизге акча менен тууралап беришти да. Анда баргандын кажети жок. Просто Суроо келгенде барат. Суроо келгенде бир жылда келгенде эле бара бериңиз. Сиздики көрдүк, ошон үчүн жердештерге айтабыз да, желательно бурекиндей нерселерди сатып албаңыздар негизичи. Иненен, например, СНИЛС деген кагаздар, булар бекер берилчү кагаздар. Мына Сахаровага барсаңыз деле 6000 сом төлөмөкчүсүз, сиз тигирки Подольскіден деле 8000 сомго сатып алды болуш керек да. Разницасы кандай? Дагы бир суроо. Балам ушул жерде окуйт. 5 класста. Баламда мен да Кыргызстандын жараныбыз. Балама ОМС полис же болбосо поликлиникага прикрепление болгонго полис оформить эткенге возможность барбы? Жок, к сожалению, жашы жете элек балдарга ОМС берилбейт. Трудовой договор алган гана жашы жеткен кишилерге берилет ОМСчи. Сиз балаңызга азыр эми карап туруп, ДМС деген добровольный медицинское страхование деген карталар бар, ошоликилерден сатып алып, ошолики менен көргөзсөңүз болот. Рахмат чоң. Ишиңиздерге ийгилик. Сөйлөймүз. Assalamu alaikum, кандайсыздар? Алейкум. Мен жакында граница чыгып келдим. 11-inde 30 күн болду. Регистрациям бирок азыр алганын кетип атабыз да. Мен Сахаровага барсам боло берет, эч нерсе болбойбу? 2 күн өтүп кетти да. Бара бериңиз. Эми азыр айтып атпайбызбы, биз эми аябай мындай жесткий немелер кире элек, азыр барып көрүңүз. Эгерде өтсөңүз өтүп кетпең. Рахмат. Болду. Суроо жокпу баштаңарда, колуңарды көтөргүлө. Суроо бере турганда. Мирлан байке, дагы эле мен. Биз 25 кыргызстандык жаран О Терранова компаниясында иштегенбиз. Биздин акыркы майдын, июндун зарплатасын албай жатабыз. Мен лично өзүм трудовой инспекцияга барып заявление жазганмын. Прокуратурага, иштеген жерибиз Московская областьта болгон үчүн Московская областтын прокуратурасына, Москвадагы работодательдин юридический адреси боюнча Басманныйдагы прокуратурага да барып заявление жазганмын. Пока результат жок болуп атат. Кантсем болот? Кыргызстандын несине да кайрылганмын. Полянкага барып заявление жазганмын. Сиздер мындай да, эгерде прокуратурага арыз жазган болсоңуздар, сиздер ошол кезеңге неме көргөздүңүздөр беле? Мындай адрес көргөздүңүздөр беле? Корреспонденция жообу кайсы адреске келиш керек деп. Ооба. Ал адреске кагаз келген жокпу эч кандай? Менин өзүмүн жашаган адресиме жазылган, почтага извещение келген, мен барып алсам, как бы каралбайт деген жооп келди. Кийин мен ошол компанияда эле иштеген нелер менен, башка менеджерлер менен жакшы тааныш, жакшы связьда болгон үчүн аларга прокуратурадан проверка барыптыр, компаниянын юристи кайра акча менен жаап салыптыр. Сиз кайра тигиреки, эгерде ошолеки прокуратуранын немесин алып алып, Москва шаардык же болбосо Москва областтык, андан жогорку прокуратурага кайрылсаңыз болот да. Ошондо мен барып ген прокуратурага заявление жазышым керек кайра туурабы? Ген эмес. Сиз мисалы үчүн районный прокуратурага жаздыңыз да, туура айтамбы? Ооба. Азыр областнойго жазыңыз. Областной прокуратурага именно ошо районный прокуратуранын иш аракеттерине арыз жазсаңыз болот да. Анан жана сиз айтып атпайсызбы, биздин миграция бөлүмүнө кайрылдыңыз да. Ооба. Ал миграция бөлүмүнө кандайдыр бир официальный жооп бердиби?
Алар да официальный письмо жөнөтүштү. Менин көзүмчө генеральный директорго телефон кылышканда официальный письмо жазгыла деди. Электронный почтасына дагы, почтадан дагы жазылганда ответ келди, что они у нас не работали деп. А по факту мы работали, я работала менеджером, и у меня все доказательства имеются, и счета, фактуры, все. Сиз анда ошол Обычно эки табелди мен өзүм жапканмын, ведомость өзүм даярдаганмын, алар мага наличка акча чыгарып берет эле, мен алып келип таркатчу элем. сиз Бул жерде анда азыр эми ошо аз акча эмес, 2.900.000. сиз эжеке прокуратура жогору турган прокуратурага арыз жазып көрүңүз. Ошол эки менен бир катар эле сразу сотко дагы арыз жазсаңыз болот. Түшүндүңүз, Ооба, ошондо мен сотко басманнаяга барып жазам, туурабы? Эми ал тигиреке же болбосо тиги организациянын катталган жерине жазылат, же болбосо организация иш кылган жерге жазылат да. То есть экөөнүн бир кайсынысы сизге удобный болсо. Басманный болсо сиз желательно мисалы үчүн жанагы биздин Москвадагы Гүлүз Акматияева деген юрист кызыбыз бар го. Басманный биздин ошо офистин жанында эле да, Красный воротанын жанында эле. Ошол эки кыз менен дагы мындай жолугуп, бир сыйра ошол эки ситуацияңызды түшүндүрүп, анан ошол жерден юридически грамотный мындай жакшынакай неме статьялар келтирилген арызды жазып, анан ошол эки басманный сотко өткөзсөңүздөр болот да. Биз сиздердин даже ошол экиңиздерди кандайдыр бир неме жардам бере алабыз да. Кыргызстандын миграционный несине алар мага кандай десем, полный документтерди даярдап беришти, жөнөттүк, без результатов. Компания только акча менен жаап коюп атат. Еще куда можно обратиться? Ошо мындай да, ал ниже стоящийди жаап койсо дагы, ал улам арыз түшө берсе, кайра акча бере албайт да. Кайра арызданыңыздар, баягы неяк табайт деп, бизде кыргыздар ошо бир жолу арыз берет, анан ошол эки арыздын жолу отказ келип калса эле, баягы ишти таштап салышат да, ай болбой калды деп. Аягына чейин чыгарганга аракет кылыңыз. Бул мисалы үчүн 2 миллион рубль деген бул ончо акча эмес, так что сиз кайрадан арыз жанып, ошо сотко жазыңыз арыз. Трудовой инспекциядан жообун алыңыз, тигирки прокуратурадан жоопторун алып, ошол экини сотко прикреплять этип туруп жөнөтүңүз да. Сиз айтыңыз, мына мен прокуратурага арыз жазсам, прокуратура монтип карабай атат депчи. Соттон каралат обязательно. Макул, рахмат чоң. Бериңиз сурооңузду эми. Саламатсыздарбы? Мен берейин деген суроом, мен выдворение алып, мен аты фамилиямды алмаштырып Россияга кирдим да. Эми мен Сахаровага бара албайм, потому что мен отпечатка тапшыргам мурунку эмемдечи, просрочно регистрация менен выдворение алганмын. Ошондо кандай кылсам болот? Сахарова. Сиз өзүңүздүн сурооңузга өзүңүз жооп бериңиз. Сиз уже нелегальный миграцияга өтөсүз да, уже эми. Сиз зеленый картанын баардыгын эми сиздер жазатышка туура келет да, потому что сиз азыр отпечатка тапшырып өтсөңүз, сразу кармаласыз. И эжеке дагы бир айтып койчу нерсе, мисалы үчүн полицияга эгер кармалып калсаңыз, билбейм деп жооп бериңиз да. Эгерде мен билем ушу выдворение болгонду, ошол экен билип туруп барып Кыргызстандан аты жөнүндү өзгөртүп келген десеңиз, сизге уже уголовный иш козголот. Конечно, ооба, ошону мен айтып атам. Андай, если эмне болсо мен биринчи жолу келдим деп айттым Москвадан кирип атканда делечи. Биринчи жолу келатасың беле? Ооба, биринчи жолу дедим. Анан ошентип өткөздү. Анан еще экинчи суроо, зеленый карточканы каяктан жасатсам болот? Эми зеленый карточканы сиз официально жасата албай калдыңыз. Хорошо. Ошондо мен 3 ай сайын ар 3 айда регистрациямды узартсам болобу ошондо? Эжеке закон боюнча сиз азыр бир жолу киргенде эле 3 айга узартылат да. Калган кийин сиз аны трудовой договордун негизинде 9 айга узартышыңыз керек. Кайра 3 айга регистрация кылгандагы болбойт. Мен азыр официально иштеп атам. Трудовой договорум бар. Ошо мен 3 айга узартсам болот, Ой, 9 айга. 9 айга узартып алсаңыз болот. Бирок эми узартарыңызда сизден зеленый картаны сурайт дейт.
өзү го мен 3 айга эле келгем, 3 айда кеттим кайра бияка. Без зеленый карта 3 айдан кийин кетсеңиз болот аны эми алып. Макул, рахмат. Мир сурооңузду бериңиз. Мир колду көтөрдү. Сурооңуз барбы? Мирдин суроосу жок болсо, анда бүгүнкү эфирди жыйынтыктасак болот. Саламатсызбы? Мен 3 айга регистрация кылганмын. Кылып туруп кайра мемеден договор менен мен кайра мемеге кылганмын 9 айга. Бирок базадан чыкпай калды. 3 ай мен көтөрүп жүрүпмүн. Кече мен милицияга түштүм. Милициялар текшерип базада жок экен деди. А мен кандай кылсам болот эми? Мага штраф деле салган жок, бирок 5000 алды да наличиечи олорчу. Азыр биз отделенияга барабыз дешти, бирок сизди депорт кылат деди, коркутуп. Анан кийин 5000 берип, анан чыгып кеттим. Отделенияга барбай эле коеюн деп. Сиз эжеке башка эми тааныш немелериңиз болсо, тааныштарыңыз менен базадан каратып көрүңүз. Возможно, сиздин регистрацияңыз бар базада. Базада жок экен. Мен ишканамдан текшертирдим да. Ошол милицияларды айткандан кийин эле сразу келип ишканадан текшертирдим. Ишканадан текшертирсем сенин регистрацияң 9 айга уланганың жок экен деди. Эми кандай кылып мен регистрация кылсам болот? Кайра эле перерегистрация кыла коюңуз. Азыр кайра башка хозяин табасызбы же болбосо ошол эле хозяин менен кайра барып эле перерегистрация кылып коюңуз. Мына мен трудовой договорум бар деп. Ошол жерден сизге немеден эми 5000 сом штраф салышы мүмкүн. Тиги федеральный миграционный службадан да, базаңыз неме регистрациясы жок жүрүп. Ошол жерден на месте төлөйсүз дагы барып чыгасыз. Ошондо мен кайсы жерге кайрылышым керек? Сиз өзүңүздүн хозяин менен регистрация болгонсуз да, туура айтамбы? Жок, мен хозяинга регистрация кылган эмесмин. Мен баягы колго кол жасашат го. Ошондойго кылдым эле. Фальшивый жазаткан турат. Эми желательно эжеке хозяин таап туруп хозяин менен кылыш керек. Ал ошол эле сатып алган регистрация, конечно, базада жок болот алар. Алар 100% базадан чыгат дешти да. Анда ошол эле сатып алган кишиңизден требуйте, тогда анда кайра жазап берсин. Рахмат. Ал кишиге кайрылбай эле коюңуз болду. Алар мошенниктер экен, алдаптыр да сизди. Значит, табыңыз. Мен тааныштыр жакшы. Мен билбейм. Аны башка эле хозяин таап эле мемеге койдуруш керек экен да, регистрация. Вообще желательно да, хозяин таап эле үйгө койдурган. Азыр мен кирди чыкты кылбай эле сразу регистрация улап койдурсам болобу? Болот, негизи, бирок штраф салат да сизге жана 5000 сомчу. Умеске барганда регистрация жок экен деп. Канча убакыт өтүп кетти 3 айлык регистрациядан? 3 ай. 3 айбы, 4 ай өтүп кетиптир. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болсо анда границага кирип эле чыкканыңыз жакшы да. Ай азыр кирип границага кирип чыккандарды ошо границадан дальше депорт кылып атат го. Кече бир кызды депорт кылып салыптыр. Жаш эле кыз эле, ол кече жакында эле келди эле да. Эми эжеке баягы дагы бир айтат эмес, пешенеңизден депчи. Эгерде бияктан регистрация кылам десеңиз, регистрация хозяин таап эле ошолкиндей кылсаңыз деле болот. 5000 сом баары бир штраф төлөйсүз. Ошо 5000 сом штраф төлөгөндөн го майли деңчи. Сиздер мындай жардам бере албайсыздарбы регистрация кылып бергенге? Эжеке мен Кыргызстандамын, эжеке жардам бере албайм. Андай жардам бере албайбыз. Регистрация жасабайбыз. Регистрация жасабайбыз. Ага, все понятно. Рахмат чоң. Суроо берсем болобу дагы бир? Кечиресиздер. Менин кызым прямо хозяин менен сүйлөшүп, квартираны арендага алганда, анан өзү хозяин 4 адамга ошол жерге регистрация коюп берген. Анан жакында мен да регистрациям бүтөт, ошо кызым баягы азыркы жаңы закон менен арендатор болуп атпайбы? Өзү мени ошол жерге регистрация койгонго акысы барбы, болобу? Же 4төн ашык адам коюлбаш керекпи? Болот эми ал тигиреке. Бирок сизде тигиреке аренда договор арендада сиз көрсөтүлгөнсүзбү ошол жерге регистрация турат деп? Договор аренданы көрсөтүлөт экен да, кагаз түрүндө. Ошол жерде жана 4 киши жашайт деп ошол 4 кишинин фамилиясын жазып көргөзгөнбү тигиреке кызыңыз? Аны билбекмин. Аны неме кылбадык да, кызыңыз менен сүйлөшүп көрүңүз. Эгерде
негизи договор арендада 4 киши мына баланча айга баланча жашайт деп мындай көрсөтүлгөн болсо, анда ошол гана 4 киши регистрация болгонго акысы бар. Эгерде ал жерде фамилиялары көргөзүлбөгөн болсо, анда регистрация кыла берет. Квадратка метрге карайт да. Квадрат метрге карай эле кыла берет. 2 комната, 2 комнат квартира. Канча киши регистрация болуп тур? 4 эле киши. Регистрация кылса болот экен. Ар бирине 11 квадрат метрден кем эмес болсо боло берет да. 5 киши болот негизи комнатка. Макулураак. Сизде шанс бар экен. Рахмат. Пери кол көтөрүңүз эле, сурооңуз барбы? Болбосо жыйынтыктайлы. Бар, саламатсызбы? Менин суроом, мен тиги 3 айлык регистрация жасатканмын. Анымдын срогу бүтүп, хозяин мененчи. Срогу бүтүп, анан ГОСТу кийген хозяин өзү жашаган. Жасагандан кийин ожиданияда туруп бир 15-20 күндөн кийин келди, бирок 6 айга эле келди да. 6 айга келгени туура элеби бизге же биз башта 9 айга чейин алып көнгөнбүз го. Ошол кандай болот, ошол жөнүндө сурайын деген. Эми ал жерде мына жанагы гос услугиге жөнөткөнүңүздө бурекенде немени решенияны тиги федеральный миграционный служба принимать этет да. Канча айга коюштуучу. Либо сиздер мен көчөгүндө дагы айтканмын, либо жанагы сиздердин хозяин немени жиберип атканда ошол экини срогун көргөзүп койгон да 6 айга эле депчи. Ал жерде жана трудовой договоруңуздун срогун да карашат. Трудовой договоруңуздун срогу бессрочныйбы же срогу коюлганбы ошол 6 айга? Срогу коюлган 1 жылга деп коюлган. Ал сентябрда бүтөт договорум. А регистрациям майга чейин эле берилип калды. Майга чейин. Значит, майда кайра перерегистрация кылып койсоңуз болот да. Функцияга кирди чыкты кылбайм, сразу жасап кое берем, кайрадан. Ооба, кайра эле ошол эки май, бирок май десе майга чейин күтүп албаңыз. Бир апрелдерде эле кайра перерегистрация кылып коюңуз да, заранее. Дебе 1 ай мурун аракет кылгыла, 1 ай мурун мекендештер. 1 ай мурун аракет кылгыла. Рахмат сиздерге чоң. Атак ошол эки 6 айга кылганы срогу кыска болуп калганы ничего страшного. Ошол жөнүндө коркуп атканбыз да, анткени баягы 9 айга алып биз көнүп калган үчүн 6 айга бул туурабы, туура эмеспи, тем более 20 күндөн кийин келди депчи. Ал тигирээки ошо федеральный миграционный службанын сотрудниктери отуруп эле решение принимать этип койду. Рахмат анда. Так, акыркы суроо нет бересиң болду анан башка кийинки калтырбас калган акыркы суроо бериңиз. Нет суроо бериңиз. Нетте жок экен. Нетте жок болсо Сабир Сүйүн бериңиз сурооңузду. Сабир уулу. Микрофонду басып бергиле, ортодо микрофонду басып туруп, анан сүйлөгүлө. Али, кол көтөрдүңүз, ошонун астында микрофонду сүйлөп, ошону басып туруп анан сүйлөгүлө бардыңыз. Суроо бергенде. Ушу Сабирди күтүп туралы бир аз, анан берейик мүктөй. Анан бүтөт. Башка неме. Сабир. Всё, бүттү анда. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү эфирде аягына чыкты. Мирлан байке баазы ыраазычылык айтабыз, ыраазычылык билдирип коелу. Бизге убактысын бөлүп эфирге катышып берген үчүн. Мирлан байке менен эртең Кудай буйрса эфир кылабыз. Мирлан байке, 1 саат убактыңыз болобу эртең дагы? Болот. Жазып кое берейин, эртең деп анан саатыны эртең менен бир аз 1-2 саат мурун неме кылалы. Сурооңуздар сөзсүз камдаңыздар. Анан эртең эфирде анда сиздер менен көрүшкөнчө Мирлан байке сизге дагы бир жолу ыраазычылык. Рахмат.